Аталган мектеп 1974-жылы курулган. Ушул мезгилге чейин утурумдуу гана оңдоо иштери жүргүзүлүп келген. Жыл өткөн сайын жыгачтан жасалган эшик терезелер эскирип, жылуулукту жакшы сактабай калган мезгилге жетип калган. Бул абал айыл аймак жетекчилигине, айылдык кеңештин депутаттарына да жеткирилген. Жергиликтүү элден, депутаттан, мектеп жетекчилеринен, айыл өкмөттүн кайрылуусунун негизинде биз 3-чү мектепке көмөк көрсөтүп атабыз. Бул 3-чү мектеп буга чейинки базып келген айылдарда Тоялиев анан Нурманбетов мектептери дагы толук ремонттон өтүп, Тоялиев мектебинин үстү жабылып, айнектери алмашылган. Биз былтыркы жылы биз көрүп турган мектепке келип, айнектерден кирген сууктарды, балдардын үшүп атканын көрүп, анан быйылкы жылдын жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп берүүнү туура көрдүк депутаттар менен биргеликте. Азыр мектептин эшик терезелери толугу менен алмаштырылды. Быйылкы жылы жылдагыдай кыш ызгарын сезген абал болбойт дешет мектеп жааматы. Мурдакы абалын көрсөңүздөр, мурдакы абалы жыгачтан эшиктер эски 74-жылкы эшик айнектерди билесиздер да, эшиктерин көрсөңүздөр фанерадан жасалган эшиктер. Азыр мындай жакшынакай жыгач эшиктерди коюп, пластик айнектерди алмаштырып беришти жергиликтүү бюджеттен деп. Айыл аймакта 5 мектеп бар. Жыл сайын кезеги менен кат жолдогон жактарга жардам берилет. Өткөн жыл бир мектептин чатыры алмаштырылып берилген. Баарын бир мезгилде жасоого айыл аймактын бюджети чектелүү. Ошондуктан ар жылы мектеп окуучуларынын ыңгайлуу билим алуу шартын жаратуу аракети көрүлөт. Гүлзина Мөндöйова, Манас Назаров, Токтогул району.